Салам достор, бардыгыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге KG Smart өзүнүн YouTube каналына канча каражат табат мына ошол тууралуу видео чыгарып жатамын. Андыктан мен менен бирге болуңуздар. Эгер каналда биринчилерден болуп көрүп жатсаңыз, анда подписация баскычын басканды унутпаңыз. Айта кетчү нерсе, мен Social Blade аналитикасы боюнча гана айта алам, ал эми Таксанын блогердин өзү гана билет. Анда эмесе азыр биргеликте сиздерге көрсөтөйүн. Кеттик. KG Smart деп чыкты, мына сүрөттөрүн да көрсөңүздөр болот. Азыр сиздерге жалпы рейтинг боюнча айтып коеюн. B- деген рейтингде экен. Азыр эми жакындаштырып көрсөтөмүн. Жалпы 394 видеосу бар. Катталуучулардын саны 89.400дөн ашуун. Видеону көрүү боюнча 3 миллиондон ашуун видео көрүлгөн. Өлкөсү Казакстанды белгилеп коюптур. Ал эми 2017 жылы 1-майда канал катталган. Social Blade'in өзүнүн рейтинги бар, ошол боюнча канчанчы орунда тургандын, катталуучулардын саны боюнча канчанчы орунда турат, видео көрүү боюнча канчанчы орунда турат, ал эми өлкөдө канчанчы орунда турат, 259-орунда экен Казакстанда. Ал эми катталуучулар мурункуга караганда бул айда 27,5%га көбүрөөк катталуучулар катталган экен. Ал эми видео көрүү боюнча бул айда мурункуга караганда 5,8%ге азыраак видео көрүлгөн экен. Азыр эми сиздер кызыгып жаткан нерсе бул айына канча акча табат. $42 $665 чейин табат. Ал эми жылына болсо орто эсеп менен $498 $8,000 чейин табат. Эскерте кетчү нерсе, бүгүн 2-декабрь 2019 жыл. Мына ушул күнгө чейинки гана результаттарды айтып жатамын. Бул жерде да жазылып турат. Азыр сиздерге мен акыркы айда канча, же болбосо акыркы күндөрү кандай результаттар болду, ошолорду көрсөтөмүн. 18-ноябрдан баштап 1-декабрга чейинки результаттардын жыйынтыгы. Күнүнө орто эсеп менен 100дөн көбүрөөк катталуучулар катталат экен. Видеону канчалаган видеолор көрүлөт, аны көрүп турасыздар өзүңүздөр. Күнүнө канчадан акча түшөт, ал дагы көрүнүп турат. Ал эми сиздерге көрсөтөм. Күнүнө орто эсеп менен 170ден көп катталуучу катталат, 5538ден көп видео көрүлөт. Ал эми $1 $22 чейин акча табат. Бул орто эсеп менен. Ал эми жумасына орто эсеп менен 1000ден көп катталуучу катталган экен. Ал эми видео көрүү боюнча 38.766, ал эми $10 $155 чейин тапкан экен. Ал эми акыркы айда 5100дөн ашуун катталуучу катталган орто эсеп менен. Ал эми видео көрүү боюнча 166.129 видео көрүлгөн, андан көп. Ал эми $42 $665 чейин тапкан акыркы айда. Азыр эми сиздерге график түрүндө берилген статистикасын көрсөтөмүн. Көрүп турсаңыздар болот. 2019 жылы январда жакшы көтөрүлгөн экен. Андан кийин дагы бир аз түшүп калыптыр. Бирок жыйынтыгы жакшы. Мына сиздер менен тааныштырып бүттүм. Өзүңүздөр дагы көрүп алсаңыздар болот. Мына ушун менен видео дагы аяктады. KG Smart'ın YouTube'дагы ссылкасын төмөндө калтырамын. Кирип көрсөңүздөр болот, жазылыңыздар. Менин каналыма да жазылганды унутпаңыздар. Ал эми кийинки видеолордо кайсы блогердин YouTube'дан канча каражат табарын билгиңиз келет, сөзсүз түрдө комментарийге жазып калтырыңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.